Жакшы тарбиянын жемиши. Бир аял күйөөсү менен бир канча жыл жашап, балалуу болбой ажырашып кетет. Күйөөдөн ажыраган аял тим отурбай эшик алдына бир түп терек тигет. Аны суугарып, түйүн жумшартып, курт кумурскадан сактап, баласындай бапестеп багат. Ар тарабынан өнүп чыккан бутактарын кесип таштап, балам, сага мындай жаман кылыктар жарашпайт, деп күлүп койчу. Күндөр өтүп, терек асман тирейт. Ошол заманда бир падыша өзүнө ак сарай салдыра баштайт. Кабат-кабат салынган ак сарайдын эң жогорку түндүгүн көтөрүп тура турган узун жыгач эч жерден табылбайт. Падыша бүт аймактарга чабарман жиберет. Алар андай узун жыгачты таба албай айласы куруйт. Бир күнү падышага кайсы бир айылда бир аялдын короосунда асман тереген узун терек бар экендиги тууралуу кабар жетет. Падыша дароо ага адамдарын жөнөтөт. Алар аялга келип, бизге бул даракты сат, деп суранышат. Бирок аял, кечиресиздер, бул дарак эмес, бул менин балам. Кайсы эне баласын сатмак эле, деп бербей коет. Алар падышага болгон окуяны айтып келишет. Анан аялга падыша өзү барат. Сиз мээримдүү энесиз. Бардык энелер баласын бир керекке жарасын деп тарбиялайт. Уулуңузду падышага кызмат кылсын деп суранып өзүм келдим, дейт. Аял макул болуп даракты кестирет. Анан падышага: эгер уруксат берсеңиз, мен каалаган убагымда барып уулумду көрүп турсам, деп суранат. Падыша макул болот. Бир күнү аял ак сарайга келет. Кирер замат өзү өстүргөн устунду жазбай тааныйт. Анан анын жанына келип, колу менен сылап, бир нерселерди айта баштайт. Аны көргөн падыша акырын жакындап келип тыңшаса, аял устунга карап ментип жатыптыр. Балам, көрдүңбү? Мен сага жакшы тарбия бердим. Сен эми падышанын ак сарайында кызмат кылып жатасың. Эгер мен сага жаман тарбия бергенимде, сен эбак эле наабайчынын тандырында күйүп күлгө айланмаксың.